Ошон үчүн аялдарга айтарым, сиздер күчүңүздөр мындай да, мындай назиктигиңизде, слабыйлыгыңызда да. Ошого өткөндө консультацияга бирөө келди, мындай болду, аягында мен ыйлап калгандан мынтип макулдуу угуп калды дейт. Мен ал айымга мындай совет бердим да. Сиз урушаарда эле сразу ыйлап калыңыз депчи. Мындай урушуп эркекке окшоп анан аягында ыйлаган кереги жок депчи. Ошого аялдар мындай аябай назиктиги менен, слабыйлыгы менен күчтүү. Ошол эркекке, жолдошуна эмне болот? Аябай таасир берет. Мен да мисалы келинчегиме айттым да, мисалы определенный аялдардын ушундай сүйлөсөң дейм, эркектерге аябай күчтүү таасир берет. Аны кыл, муну кыл, алып келбедиңби десе, эркектерге анда күчү жок, жетпейт ал. Аны аткарта албайт. Анан аябай сонун болот эле, мындай деп ушунча насүзсө, жанагы эркек өзүн контролго албайт да. Жанагы эркек резкий аялдын айтканын кылып кетет. Ошого аялдарга советим, өзүңүздөрдүн күчүңүз менен сүйлөшүңүз. Ал деген сөз назиктик, слабость, мындай жакшы сөздөр да. А бузулган эркектер болушу мүмкүн, жолдо кетип бузулган же өсүп атканда бузулган. Алар уже нормадагы эмес деген да сөз. Психикасы бузулган эркек мисалы аялын сабаган. Бул психикалыгы бузулган эркек. Анткени аялын жөнөкөй эркек сабай албайт. Он не мужик да, мындай айткандачы, эркек эмес да, мындай айткандачы. Неге аялыңды сабап атасың? Билесиң аялыңды жеңесиң. Билесиң муштумуң күчтүү. Аны сен өзүң баягындай жеткен жоксуң. Кудай сени күчтүү жаратты физически, бүттү ушундай да.